Жамалдагы бир суроо сага. Ошо жолук кийген кыздардын бир проблемасы. Кандай деп ойлойсуң? Биздин ушу жолу коргон кыздар. Устаз сизге деле ушу суроо. Чүнчүп кеткен жокпу ушу жолу коргондон кийин? Коом кабыл албай атат. Туура. Же билимден жок. Же ден соолуктан жок. Же эчтекени билбейт азыр көп кыздарыбыз. Оронгон кыздар эчтеке билбейт. Кеп чынын айталы. Жана өзүң айтып атпайсың, компьютерди да билбейт. Кат жазганды да билбейт. Анан коом кабыл албаса, сен арабтыгын кийип алдың, сен террористсиң. Анан бул кыздар чүнчүп кеткен жокпу? Чечип койнуса чечпейт. Же күч менен чечтириш керек, же коомго кошуш керекпи деп ойлойм. Туура, сиз бир өтө бир көйгөйлүү маселени көтөрүп атасыздар да. Биз ошол эл 25-4 жылдын ичинде өзүнчө бир динге ишенген бир слой пайда болду да бизде, бир коомчулукта. Ошону биз кабыл алышыбыз керек. Азыркы учурда ошол демократияны колдонушуп көпчүлүгү 5-6 класстан кыздарын мектепке бербей койгонду үй бүлө жок эмес азыркы учурда. Өтө көп. Жолугун чечтирет деп школго жибербей койгон. Билесиздер, 2006-2007-2008 жылдары Ош Жалал Баткенде чачы менен кошо жолугун жулган кезде көпчүлүк ата-энеси кыздарын мектепке бербей коюшкан. Ошол кыздар ошол деңгээлде калып калышты да. Ошол себептен дагы азыркы учурда ошол көпчүлүк жолук салынган кыздарыбыз чүнчүп аткан да ошодон болуп атат. Мектепти 9-классты эптеп бүтүп эле токтотуп коюп атат. Көпчүлүгү техникумга же болбосо бир университетке тапшырайын десе, техникумга 9-класстан университетке тапшырайын десе, 11-класстын аттестаты жок болуп атат. Университетти бүткөн кызыбыз 5ке бүтүп, англис тилин билип, бизде көп эле кыздар чет мамлекетке кетишти. Себеп дегенде, жумушка кирейин десе, сен жолуңду чечсең алабыз, жолукчан биз сени ала албайбыз деп. Же болбосо биринчи собеседованияга барганда жолугу жок барып, анан жумушка кирерде динди кабыл алып калса. Соттошто болдубу? Көп эле кыздар сотко берди. Мен кайра аттың дешим керек, Мыктыбек ажы. Мына 15 жыл мен стажым бар. Кимди гана сотко берген жокпуз, бирок көпчүлүк кыздарыбыз аягына чейин чыкпай атат. Мисалы үчүн, мектептен киргизбей койгондо сотко беришет. Бул жерде ошол жөн эле ага зордук, зомбулук эмес, өмүрүнө кыянат кылып аткан жерден чачыңды шереңке менен өрттөйм деген заявленияларды, арыздарды бизге жазып келишкен да. Биз прокуратурага иш козготкондон кийин аттың кыргыз экенбиз, тууганы чыгат, жеңеси чыгат, кайра заявление жазып коюшат. 15 кызды Түрк университети киргизбей кыздарыбызды кубалаганда биз дагы иш козготтук элек. Ректору кетип калды, ошол 15 кызыбызды тең Германияга окууга жиберип ишти, 1 айдын ичинде да. Бул жерде да кыздар аягына чейин туруп, бир мугалимди, же директорду, же ага бир зомбулук кылган адамды кесип жибербей атышат да. Биз кыргызчылык кылып, кечирип, да кереги жок деп. Бирок бир пример кылып, бирөөнү бир наказывать этип кое албай атабыз да. Рахмат.